Рахмат. Кийинки сөз депутат Айжигитов Султанбай Абдрашидовичке берилет. Рахмат, Данияр Ермекович. Мен эмне дегем келет? Мен биздин жаштардан айланып кетсе болот да. Мына пандемия багы көргөздү. Андан тышкары 21-жылдагы согуш Тажикстан менен 22-жылдагы абдан биздин жаштарыбыз аябай сонун экенин көргөздү да. Ошондуктан мен азыр вот Эльвира Сурабалдиеванын эмесине кошулам. Силер конкретно эле талап кылгыла акчаны. Себебен бул декларативный болуп калат. Аябай закон жакшы закон экен. Муну колдош керек. Действительно ушунчалык жакшы немебиз бар, жаштарыбыз бар. Анан эң кыйын акыбалда дагы ушулар да жаштар. Себеби деген эң кыйын акыбалда СССРдин убагында бизге жеңил болчу. Жаштар эчтекени ойлочу эмес, бүт бар жок гарантиясы болчу да бизде жаштарда. Азыркы моментте вообще эч кандай социальный пакет да жок буларга, гарантия да жок, поддержка да жок, эчтеке жок да. Өздөрүнө жанагы эмеге окшоп, өзүнүн чачынан өзүнү кармап туруп, болотодон чыгарып ататтар да булар. Ошондуктан бул абдан жакшы закон балам. Силер муну обязательно эме кылгыла, анан кийин конкретный суммаларды айткыла, талап кылгыла. Жөн эле суранганыңар болбойт. Алып келгиле, биз колдоп беребиз. Абдан жакшы закон балам. Анча-мынча каталары болсо болгондур, мына туура эме кылып атат. Аны оңдош керек. Себеби анча-мынча эмелер, формулировкалар азыр современный андай формулировкалар жок да чынында эле. Ошого мен абдан колдойм бул законду. Силер обязательно муну ишке ашыргыла, анан кийин конкретный цифрларды койгула. Бюджеттен бөлүндүрүп берсин, потому что бүгүнкү күндө мына согушта да, пандемияда да бүт бар жокту мына Баткендин окуясы да жанагы эмелерди, населенияны оор жерлерден чыгарганда исключительно только молодежь чыгарды. Мамлекет эчтеке кылган жок. Именно жаштардын күчү менен чыгып кетти барды. Жанагы эмелерден, оор жерлерден адамдарды бүт барды, аялдарды, кемпирлерди, чалдарды чыгарып кеткен жаштар болду. Ошолор уюштурду барды. Азыркы жанагы болосун Гумпомуштан бардым жаштар уюштурду. Батырлыкты көргөзгөндөн жаштар барды. Ошондуктан абдан силерди колдойм. Давайте ушуну мындай жесткий кылып алып келгиле. Эме жагын. Хорошо, талабыңарды койгула. Даярдап келесиз. Талап кылып үйрөнгүлө ошону. Суранбай. Потому что силер мына азыр Россиядан келип аткан, жылын келип аткан 2,5 миллиард доллар жаштар жөнөтүп атат ошону. 30-35-40ка кирбеген жаштар. Мындайча айтканда, бир бюджет дополнительный берип атат Кыргызстанга ушул жаштар. Ошол жакта кул болуп иштеп жүрүп, бир тыйын сурабай бияктан бекер берип атат. Азыр ошол жактагы иштеген жаштар это самый главный инвестор биздин мамлекетке. Жылын 2,5 миллиард безвозмездно инвестировать этеп атат биздин Кыргызстан. Ошондуктан силердин акыңар бар. Требуйте и конкретно называйте цифры. А то, что там эмоло трамоса, это правительство должно изыскивать эти вещи. Потому что будущее за молодежью. Если мы молодежи не будем соответствующие условия создавать, у нас будущего не будет просто-напросто у нашей страны. Ошондуктан силерди колдойм балдар, бардыңар чакырып кетем, обсуждение кылбай колдоп берели.